Менин сунушум мындай. Биринчиден, Кумтөрдү национализацияга барасыңарбы, денонсацияга барасыңарбы, же ошол ойдон иштей береби, мындан кийин 10 шакты жылдан кийин бүтөт, алтын бүтөйүн деп калды. Муну акыл эс менен чечиш керек. Эки нерсеге мен көңүл буруп коеюн. Биринчи, эгерде ушу Кумтөр маселесин денонсация же национализацияга бара турган болсо, Кумтөр токтоп кала турган болсо, ошол жердеги иштеп жаткан жумушчулар көтөрүлүшкө чыгабыз дейт. Биз ишсиз калдык, балдарыбыз оокатсыз калды, ал бул деген сөз чыгат, ошолорду сөз көтөрөт. Ошол элди көтөрөт сөз. Бийлик көтөрөт, жана башкалар көтөрөт. Биз ошого жол бербешибиз керек, Кумтөр иштей бериш керек. Иштеп аткан мезгилде чечиш керек муну. Токтотпош керек процессти. Экинчиси, эгер Кумтөр токтоп кала турган болсо, Кыргыздын экономикасы, Кыргыздын бюджети ошол бойдон отурат. Социальный сферанын баары ошол бойдон отурат. Эртең элдин баары алатай алтына чыгат. Республикада дагы болсо кризис башталат, дагы болсо дагы башаламандык башталат. Биз ошого жол бербешибиз керек. Ал эми биздин өкмөт ушул убакка чейин Азимбек, мына сен деген прокурор болуп иштедиң. Ушул убакка чейинки биздин өкмөт бирденке эле болсо, жок, биз уттуруп коебуз. Биздин эл аралык деңгээлдеги юристтерибиз жок, биздин аргументибиз жок дегени бул кыргыз элинин специалисттерин, кадрларын уяттыргандык болот. Келесоо кылгандык, жекелегендик. Ошонун аркасында ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы тургандыгы. Болбосо, кантип ушул эмне үчүн андай үзегендүү мамлекет этпиз дейбиз, эгерде ушул убакка чейин международный деңгээлдеги сотторду даярдалбасак. Биз өзүбүздүн жакшынакай кыргыз балдарды эстебей жатабыз. Ошолорду эсептебей жатабыз. Мына бизде Америкада, Англияда, Францияда, Кытайда, жана башка жакта окуп келген жакшынакай балдарыбыз бар. Керек болсо эл аралык опыттуу, тажрыйбалуу адвокаттарды жана башкаларды тартууга болот. Эң негизи буга эрк керек. Бүгүн мына жаңы президент келди, жаңы өкмөт келди. Менимче, менин оюмча, бул жаңы президент дагы, жаңы бийлик дагы Кумтөр маселесинде малынган эмес. Мен ошондой да ишенгим келет. Ошондуктан, Азимбек, менин силерге сунушум мындай. Силер бүгүн өкмөткө дагы, президентке дагы каршы болбой эле койгула. Тескерисинче, өкмөттү, президентти баш кылып, коомчулук, мына ошолордун арасыңарга могул жерде отурган аксакалдар биз деле кошулуп берелик, өзүбүздүн ой пикирибизди айтып берелик. Кумтөрдү чечүүнү кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгынын номер 1 деген көтөрүш керек. Болгондо дагы ушуга баардыгыбыз бирге чыгышыбыз керек. Президент дагы, өкмөт дагы, коомчулук дагы. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда бул маселе сөзсүз чечилет. Эгер андай болбой турган болсо, бирибиз кубалай бере турган болсок, бирибиз каршы чыга бере турган болсок, бирөөлөрдүн кызыкчылыгы көрүнүп көрүнбөй туруп, ошол кызыкчылыгын, өзүнүн чөнтөгүнүн кызыкчылыгын карай турган болсо, бул маселе анда чечилбейт, Кумтөр ушуну менен бүтөт. Кумтөрдү эмне үчүн аягына чыгарышыбыз керек? Эмне үчүн? Биринчиден, калган алтынды Кыргызстандын пайдасына чектөө үчүн. Кыргызстандын, кыргыз элинин кызыкчылыгына жумшоо үчүн Кумтөр маселесин азыр көтөрүшүбүз керек. Экинчи, Кумтөр сыяктуу башка дагы кен байлыктар болушу мүмкүн. Жалаң эле алтын эмес, Кыргыздын кен байлыгы, жаратылыш байлыгы, адам байлыгы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына гана жумшалыш керек. Биз ошону эч убакта унутпашыбыз керек. Ошон үчүн Кумтөр бул бизди текшере турган, биздин принципиалдыгыбызды көргөзө турган, биздин өзүбүздүн
адам катары, мамлекет катары эгемендүүлүгүбүздү сактай ала турган, эч кимден коркпой турган эл экендигибизди көргөзүшүбүз керек. Дастан, ушул жерден жакшы эле сөз айттың. Бирок биз тетиги Западтан коркушубуз керек, ал бул деген сөзүңөрдү токтотулайлы анайындар. Биз өзүчө мамлекетпиз. Болду. Биз эч кимден корко турган алыбыз да жок, мүмкүнчүлүгүбүз да жок, анын кереги да жок. Биз өзүчө мамлекетпиз. Ишиңерге ийгилик.